Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Кандайсыздар? Кутман күн барыңыздарга. Сиздер менен онлайн ушул бүгүн Zoom'дан жолугушуп жаткан үчүн абдан кубанычтабыз. Жаңы окуу жылы бат эле аягына чыгып калды. Мына окуу жылы аягына чейин келди. 2022-2023 жылдын май айындагы акыркы күндөр, акыркы айды окуп жатабыз. Мына биз эми жакында лагерди уюштурабыз. Жыл сайын салттуу биздин жайкы лагерибиз бар. Окуу керемет долбоору тарабынан иштелип чыккан. Иштелменин негизинде, колдонмонун негизинде сиздерге көрсөтмө бергенбиз былтыркы окуу жылында. Мына ошондой эле быйыл дагы биз окуу лагерин, окуу жана эсеп лагерин уюштурабыз. Мектептер бөлүнгөн, облус боюнча 46 мектеп бар. Ошол мектепте бөлүнгөн мугалимдер иш алып барат. Жайкы лагердин мазмуну сиздерге мурда сабак өткөн мугалимдерден көргөн чыгарсыздар, маалым. Ошонсе дагы сиздер менен кандай өткөрүш керек, ишмердүүлүктү кандай форматта жүргүзүш керек, сиздерге айтып баяндап өтөлүк, маалымат берелик. Окуу жана эсеп лагери бул демек окуу лагеринде башталгыч класстын окуучулары үчүн формалдуу эмес шартта, балдарга ыңгайлуу шартта түзүлгөн, уюштурулган иш-чара бул функционалдык сабаттуулугун жогорулатуу максатында уюштурулат. Балдардын окуу, жазуу, математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү, чыгармачылыгын өнүктүрүү, шыктандыруу максатында эмоционалдык жактан балдарга жагымдуу маанай тартуулаган, балдар үчүн жагымдуу иш-чара болушу керек. Бул биздин иш-чаранын максаты мектептин тышкаркы кызыктуу иш-чара аркылуу окуучулардын математикага болгон сүйүүсүн, окууга болгон сүйүүсүн өнүктүрүү болуп саналат. Мына окуу жана эсеп лагери биз ар кандай форматта, ар кандай шартта өткөрсөк болот, имараттын ичинде, сыртында өткөрсөк болот, балдар менен көңүлдүү, жагымдуу маанай тартуулаган иш-чара болушу керек. Лагердеги сабактарын өтүүдө үлгү сабактар иштелип чыккан сиздерге, атайы адаптацияланган, былтыр колуңуздарга тийген, быйыл дагы ар бир мектепке таратылды бирден. Ошол колдонмонун негизинде 10 сценарий бар. Ошол сценарийдин үлгүсүнө ылайык иш жүргүзөсүздөр. Ошол үлгүдөн тышкары өзүңүздөрдүн сабактын иштелмесин кошсоңуздар дагы болот. Мына ошол үлгүдө сунушталган тексттерди пайдаланабыз. Быйылкы лагердеги өзгөчөлүгү былтыркы лагердеги сценарийден электрондук, окуу керемет тарабынан иштелип чыккан электрондук китептердин текстин пайдалануу сунушталды. Өткөрүү ордубуз, демек жогоруда айтып кеттим, сиздер өткөрүү ордун сабак учурда өткөрүлө турган, балким классыңарда өткөрсөңүздөр болот, бир имараттын ичинде же сыртыкы абада таза ачык асман астында өткөрсөңүздөр болот. Ар кандай көндүмдөр, оюндар менен өткөрөсүздөр. Окутуу тили балдардын кайсы тилде окуса ошол окуу тилине ылайык келиши керек. Аны үчүн группага бөлөсүздөр. Орус тили, кыргыз тили же англис тилиндеги группа болобу ылайыкташтырып бөлүштүрүп аласыздар. Ошол окутуу тилине жараша мугалимдер дагы бөлүнөт. Балдардын окутуу тили боюнча топторго бөлүп, мына ошол окутуу тилине ылайык атайын мугалим, анын жардамчысы жана китепканачысы бекитилет. Сабактардын материалдары дагы балдардын окутуу тилине карата даярдалат. Тарбиячы, мугалим жана тарбиячынын жардамчысы же китепканачы болобу, мына ошол окуучулар үчүн реакцияны жаратпаган чыгармаларды балдарга тарбия берүүчү, баланын интеллектуалдык, эмоционалдык өнүгүүсүн, ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн кызыктуу китеп же материалды тандап аласыздар. Балдарга терс реакция жаратпаган, тескери, туура эмес тарбия берген, диний болобу, башка агым болобу же балдарга терс тарбия берген, туура эмес таасир калтырып турган тексттерди колдонбойбуз. Мына ошол тексттерди такыр колдонбош үчүн биз сиздерге атайын электрондук китептердин негизиндеги мазмундагы тексттер сунушталды. Андан тышкары деле балдар үчүн жомок китептер, сиздерге жаккан, балдарга ылайыктуу китептерди колдонсоңуздар болот. Окуу жана эсеп лагери 1-4 класстардын окуучулары арасында өткөрүлөт. Бир тарбиячы, башталгыч класстын мугалими жана
тарбиячынын жардамчысы. Мына ушул сиздерге лагерь өткөн, балдарга лагерь өткөн мугалимдер тарбиячы деп атабыз. Мына ошол мугалим жана мугалимдин жардамчысы болот. Башкача айтканда тарбиячы жана тарбиячынын жардамчысы. Мектеп китепканачысы дагы жардамчы катары иштейт. Бир топто 20-25 окуучудан ашык эмес сабактарга катышуу керек. Өз ыктыяры менен балдар катышышы керек. Биз мына ушул окуу жылынын аягында майдан кийин июнь айына пландалган окуу лагери мына ошол учурда өтөбүз. Негизи лагерди күзгү, кышкы, жазгы, жайкы каникул учурунда өткөрүү сунушталган. Биздин план боюнча июнь айында өткөрүү. Сабактын узактыгы 1,5-2 саатты ээлейт. Окуу жана эсеп лагеринин сабактын түзүмү бар болжолдо. Ошол сиздерге атайы колдонмо жиберилген. Ошол колдонмонун мазмунун карасаңыздар, бөлүктөр бар. Кандай ишмердүүлүк жүргүзүш керек, кандай пландалыш керек, кайсы иш аракетти аткарыш керек, кандай көнүгүүлү, кандай текстти колдонобуз жана эмне деп сүйлөйбүз деген атайы түзүм сценарий толук иштелип чыккан. Ар бир күндө ошол түзүмдүн бөлүктөрүнө көңүл бөлсөңүздөр, мына бош убакытта эмне кылабыз? Сабак башталганга чейин балдар менен балдар китептеринин, балдар үчүн бир бурч уюштурсаңыздар болот. Китеп окуп отуруп турсун, бири-бири менен баарлашсын, же кандайдыр бир жагымдуу маанай, бири-бири менен саламдашкан, оюн, көнүгүүлөрдү уюштурсаңыздар болот. Балдар менен баарлашуучу көнүгүүлөр бар. Бала бакчада эртең мененки кереге отурум деп өткөрөбүз го. Балдарга ошол сыяктуу бир бурч уюштуруп койсоңуздар болот. Сабак башталганга чейин балдар ошол кызыктуу материалдар менен таанышып, китептер менен таанышып, бири-бири менен баарлашып турган бурч же кандайдыр бир шарт же атмосфера, жагымдуу атмосфера түзөбүз. Ыр убагы деген бөлүгүбүз бар. Мына ушул бул убакытта сабакты баштоо үчүн окуучулардын баарын чакыртып, чогултуп алып, ошол балдарга тааныш, балдарга жагымдуу ырларды аткарсак болот. Бул балдардын эмоционалдык жактан маанайын көтөргөнгө, көңүлүн көтөргөнгө, сабакка даярданганга шыктандыруучу бир убакыт болуп саналат. Ошондой эле балдарга кошумча көркөм ырлардан да окуп берсеңиздер, окутсаңыздар болот. Бул позитивдүү маанай көтөрүүчү учур болуп саналат. Эми сабактын планында ар бир сабак башталганга чейин тарбиячы же тарбиячынын жардамчысы толук сабактын жүрүшүн схемалык түрдө даярдап, алдын ала пландап алышыңыздар керек. Ар бир кадамды эмне кылабыз? Сиздер сабактын планын түзүп өтөсүздөр. Разработкасын түзүп, ошол сыяктуу эле лагердин дагы өтүүчү сабактын ар бир кадамын пландап алыңыздар. Максаттуу болуш керек. Окуучулар үчүн ыңгайлуу жана ылайыктуу сабактын түзүмүн иштеп чыгуу, планына кайрылууга мүмкүндүк берүү, балдар көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн кошумча окуу материалдарын камсыз кылуу. Мына ошол биз долбоор тарабынан сунушталган колдонмого дагы кошумча окуу материалдарын колдонсоңуздар болот. Балдардын кругозорун өнүктүрүүчү, балдарды кызыктыруучу, чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында ар дайым кошумча ресурстар, эмне материалдарды колдонобуз, алдын ала жардамчыңыз менен кеңешип, түзүп, баардыгын 10 күнгө пландап түзүп алыңыздар. Сабактарга кимдерди катыштырабыз, кандай форматта өтөбүз, кайсы күнү кандай саатта кандай форматта өтөбүз, балдар үчүн чыгармачылыгын өнүктүрүүгө багытталган кайсы көндүмдөрүн өнүктүрүүгө басым жасайбыз ар бир күнгө деп баардык кадамдарды кылдат пландап алыңыздар. Муз жаргыч деген этап бар. Муз жаргыч көнүгүүлөрү окуучуларга позитивдүү маанай тартуулайт, көңүлүн көтөрөт, өзүн эркин, ыңгайлуу сезгенге жардам берет. Бул көнүгүүлөр ишти баштоого натыйжалуу багыттайт. Динамикалуу болушу мүмкүн, көңүлдүү болушу мүмкүн, физикалык ар кандай иш аракеттер жүргүзүшү мүмкүн. Эмоционалдык чыңалууну бошотуу үчүн кызмат кыла турган муз жаргыч көнүгүүлөрдү колдонсоңуздар болот. Бул көнүгүүлөр ошо сценарийлерде берилген. Ал сценарийден тышкары сиздер тажрыйбада колдонуп жүргөн көнүгүүлөрдү дагы колдонсоңуздар болот. Ошол сабакка кириштирүүдө балдардын көңүлүн бурууда
мына ошол ар кандай муз жаргыч көнүгүүлөрдүн түрүн колдонсоңуздар болот. Бул сиздин укулдук копилкаңыздан алсаңыз дагы болот. Мына ошол балдар менен чогуу кеңешип кандай көнүгүү алып барабыз дагы болот. Сиздин чыгармачылыгыңызга ылайык ошол кызыктуу балдар үчүн таасирлүү сабак. Окуйбуз, ойлонобуз, талкуулайбыз деген бөлүм бар. Бул жерде балдар китеп окуп, ошол китептин мазмунуна, чыгарманын мазмунунда ой жүгүртүп, суроо түзүп, чыгармачылык менен иш-аракет жүргүзүүчү бөлүм болуп саналат. Бул окуу лагеринин сабагынын эң негизги бөлүгү болуп саналат. Бул учурда балдар аңгемени окуп берет, балким сиз окуп бересиз, бири-бирине окуйт, бир бала окуйт. Мына ошол чыгарманын негизинде, чыгарманын идеясы эмнеде, каармандар эмне, кандай өнүгүп жатат, окуганга чейин, окуу учурунда, окугандан кийин деген ыкманы колдонуу менен балдар менен чыгармачылык, аналитикалык, сынчыл ой жүгүртө турган, талкуу жарата турган этапты уюштурушубуз зарыл. Бул учур абдан маанилүү балдар үчүн. Балдарга оң таасир бериш керек, балдар ойлонуп калыш керек, китепке, мазмунга дагы кызыгып калыш керек. Мына ошол балдардын өнүгүүсүнө тарт түзүшүбүз керек, ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшүбүз керек. Ушул жерден дагы белгилей кетүүчү нерсе, балдарга суроо берүүдө кандай каармандар бар экен, окуя эмне жөнүндө экен деп эле токтолбостон, балдардын ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын андан да өнүктүрө турган суроолорду ойлоп таап түзүп алыңыздар. Ачык суроолорду. Ошол кандай ойлойт бала, каарманга карата ой пикири, чыгармага карата ой пикири. Эгерде каармандын ордунда же жазуучунун ордунда болсо, эмне кылат эле, ошол кырдаалды кандай чечет эле, аналитикалык, сынчыл ой жүгүртүүгө тарбиялай турган, багыт бере турган шартты түзүү зарыл. Азыр балдарыбыз акылдуу, баягыдай эле каармандар кимдер экен, анан окуя эмне болуп аяктайт деп лагерди өткөрбөйбүз. Бул лагерде балдар сабактын баардыгын аяктап, анан лагерге көңүл ачып, үйрөнүп, балдар менен ойноп, дагы бир жакшы маалымат алганга кызыгып келет. Ошол учурда башка сабактан аларды болбой турган, толук көңүлүн лагерге буруп турган учур. Ушул кезде дагы биз балдарды жакшы жагына өнүктүрүп алалык. Биздин максат логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, фантазиясын, чыгармачылыгын өнүктүрүү. Дал ушул ойлонобуз, талкуулайбыз, окуйбуз деген бөлүккө абдан көңүл бөлүңүздөр. Ушул бөлүктө кандай иш алып барабыз? Кадамдардын баардыгы иштелип чыгып сиздерге колдонмодо берилген. Жанагы келгиле окуйбуз долбоорунун, окуу керемет долбоорунун стратегияларынын ыкмалары берилген, кантип иш алып барыш керек ушул жерде. Өзүңүздүн дагы чыгармачылык, тажрыйбалык ишмердүүлүгүңүздү дагы ушул жерден колдонсоңуз болот. Эсептейбиз жана ой жүгүртөбүз деген бөлүм бар. Бул жерде балдардын математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча сабактын негизги бөлүгү, бул этапта балдар ар кандай математикалык кырдаалдарга жана оюндарга тартылышы керек. Атайын математика боюнча дагы өзүнчө иштелип чыккан 1 күндүк сабак дагы бар. Ошондой эле башка күндөрдө дагы математиканы колдоно турган этап дагы бар. Негизи предмет аралык байланыш деген бар бизде, интеграциялык окутуу. Мына ошол чыгарманын негизинде, иш-аракеттин негизинде математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү этабында колдонсоңуз болот. Негизги математикага ылайыкталган сабак өзүнчө да бөлүнгөн. Ошого да көңүл бөлүңүздөр. Демек биздин лагерь окуу жана математикалык көндүмдөрүн өнүктүрөт. Чыгармачылык устакана деген бар. Бул учурда ар кандай чыгармачылык иштер жүргүзүлөт. Окуучулар өз колу менен кандайдыр бир нерселерди жасашат. Ошол таасирленип, сиз берген тапшырманын өзлөрү демилгеси менен, инициатива менен көтөрүп чыккан иш-аракеттин негизинде кол менен жасалган чыгармачылык иштерди аткарышы керек. Боёп, оригами жасайбы, материалдар менен макеттерди жасайбы, фольга колдонобу, тоорчактарды колдонобу, таштарды колдонобу, мына сонун иш жүргүзсө болот. Фантазиясын өнүктүрүү, майда моторикасын өнүктүрүү, баланын чыгармачылыгын, жаратмандыгын өнүктүрүү ушул жерде ишке ашат. Былтыр дагы жайкы лагерлерде эң сонун иштерди көрсөттү мугалимдер. Ташка боёк менен сүрөттөрдүн түрлөрүн жасап, ар кандай аквариумдарды жасап, ар кандай балдардын чыгармачылыгы менен сонун ишмердүүлүктөрдү көрсөттү. Улуттук кол өнөрчүлүктү жасашты балдар. Кагаз менен түрлүү ишмердүүлүктөрдү көрсөттү. Мына ушул жерде балдар биздин сабактан таасир алып,
чыгармачылыгы өлүгүп кетиш керек. Ушул чыгармачылык устаканага да абдан көңүл бөлөбүз. Бул балдар менен биргеликте сиздин иштеп чыккан чыгармачылыгыңыз менен уюштурган иш аракетиңиз болуп саналат. Бири-бирибизге окуйбуз, айланып окуйбуз деген да бөлүм бар. Бул жерге көңүл бөлөбүз. Бул жерде балдар сабак учурунда ар кандай окуу техникаларын колдонуп, тексттерди окуйт, жаңырык окуу, зуулда окуу, ролдор менен окуу, абзац боюнча окуу, бири-бирине окуу, айланып окуу деген сыяктуу, же хор менен окуу деген сыяктуу ыкмалар бар. Мына ушул балдардын окуу көндүмүн өнүктүрүү менен катар окууга кызыктыруу, жоопкерчиликти арттыруу, кимден кийин ким окуш керек, кайсы сапты ким улап кетет деген сыяктуу текстке үңүлүп, ар бир ыр саптары, сүйлөмдөргө карап окууга тартуу жана кызыктыруу, китепке кызыктыруу максатында ыкмаларды колдонуп зарыл башталгыч класстарда. Бул албетте дифференциация деген бар бизде. Ошол бири-бирине окуу, айланып окуусунда дагы балдардын жанагы мыкты, өздөштүргөн, одарённый дейбиз, таланттуу балдар бар, кечеңирээк кабылдаган балдар бар. Ошолорду эске алуу менен ушул жерде кимге кандай ыкманы колдонобуз, туура бөлүштүрүшүбүз зарыл. Жалаң эле жакшы окуган балдарды окутуп коюп, башкаларды баардыгына тең бирдей тапшырма бериш керек. Өзүнүн деңгээлине жараша. Ушул учурда жана китепке кызыктыруу, китепке кызыкпаган, окуудан кечеңирээк калган балдарды ушул этапка тартуу да маанилүү. Окурмандын театры деген бөлүм бар. Бул жерде ролдук оюндар чыгармага карата алган таасиринин негизинде ролдоштуруп балдар аткарып берет. Кандайдыр бир ырдоо, хор менен аткарабы, декорациялык бөлүктөрдү жасайсызбы, сахналаштырасызбы? Бул жерде театралдык балдар үчүн оюнзок чыгармачылык иш-чара болуш керек. Бул балдар үчүн өтө таасирдүү дагы, көңүлдүү дагы. Ушул моментте ар бир моменттин баарын балдарыңызды видеого тарттырсаңыздар, сүрөткө тарттырсаңыздар, ар бир моментти эске кала тургандай, балдардын көңүлүн көтөрүп, көңүлдүү иш-чара кылгандай кылып уюштурушуңуздар керек да. Мына ошол баардык бөлүмгө көңүл бөлсөңүздөр, балдардын чыгармачылыгын өнүктүрө турган көңүлдүү иш-чара болот. Эми күн баян толтуруу деген этабыбыз бар бизде. Күн баянды кандай толтурабыз? Абдыгерчилик сабактын башталышында эле балдарга түшүндүрөсүздөр. Бүгүн сабакта биз эмне темада өтөбүз, эмне кылабыз, анан күн баян толтурабыз. Ар бир сабактын аткарып жаткан иш аракеттерибизге көңүл бөлүп эле эмне кылдык баардыгына сабактын аягында жыйынтык чыгарганда талкуулайбыз жана ушул күн баянды толтура турган атайы кыздар балдарыбыз шайланат. Ар бир 10 күндө график менен шайлап коебуз балдар. Бүгүн ким күн баян толтурат? Ошол күн баян толтуруучу бала менен бирге рефлексия жүргүзүп, сабактын жыйынтыгын чыгарып, анан балдар күн баян толтурат. Бүгүн күнгө кечке эмне иш жүргүздүк, эмне натыйжага жеттик? Окуучулардын санына жараша бөлөсүз. Ар бир окуучунун ар бир күндүн соңунда ошол күн баянга жазуу үчүн ошол балдардын эмнени жазыш керек экендигин түшүндүрүп, үйрөтүп коебуз. Эмнени жазабыз эми? Күн баянда бүгүн лагерге окуучулар канча окуучу катышты? Биз бүгүн эмне кылдык? Баарынан да бизге эмне жакты? Көрдүңүздөрбү? Катар сүйлөмдөр жөнөкөй эле. Балдардын эмоционалдык сезимин ойгото турган, эмоционалдык, интеллектуалдык сезимин козгой турган, таасир калтыра турган, эмоциясын билдирип айта турган сүйлөмдөр. Мына баарынан да бизге эмне жакты? Бүгүн лагерде эң активдүү ким болду? Биз бүгүн эмнени үйрөндүк? Бүгүн күндүн эң кызыктуу окуясы эмне болду? Күлкүлүүбү, таасирлүүбү, таң калыштуу кандайдыр бир окуясы эмне болду? Анан күндүн цитатасы. Эң кызык бизге таасир калтырган бир сүйлөм жазышыбыз керек. Кандайдыр бир макал лакап же учкул сөздөрдү же балдар менен биргелешип өзүбүз корутунду чыгара турган бир тыянак сүйлөм жаратсаңыздар болот. Бүгүнкү күндүн цитатасы кандай деп. Мына ушул күн баянды толтуруп жазат. 3-4 балага бөлөсүзбү, 2-3 балага бөлөсүзбү? Ошол эртеси күнү сабак башталганда, анан кечээки күндө күн баян менен таанышабыз деп күн баян менен баштайсыз. Кийинки экинчи сабагыңызда.
кечеки 1-сааттын күн баянында эмнелер болду же биздин сабакта ушундай окуялар болду деп анан ушундай күн баян жаздык деп анан ким мыкты күн баян жазса, мыкты күн баян жазган жазмачы деп дагы номинация ыйгарсаңыз болот. Ушундай чыгармачылык менен сүрөттөрдү тартып, аппликацияларды чаптап, сонун сүйлөмдөрдү жаза турган күн баянды жазууну уюштурушуңуз керек, шыктандырышыңыз керек. Балдардын бул менен чыгармачылыгы, жазуу көндүмү да өнүгөт. Анан өткөн күнгө рефлексия кылып, эмне иш аракет жүргүзгөнгө аналитика кылып кечеки күнгө анализ жүргүзөбүз да бүгүн мындан да сонун иштерди аткарабыз деп улам бир күнгө демилгелеп шыктандырып турушуңуз керек. Мына ошол ар бир баланын көңүлүн көтөрүүчү дагы бир этап болуп саналат. Мен могу группамда кимде талкалаган окуялар болду. Таң калыштуу, кызыктуу окуялар болду деп ар бир күнгө саресип салып отуруп биз анализ жүргүзгөнгө, анан оюбузду кагазга түшүргөнгө үйрөтөбүз. Күн баянга билдирме жазганда окуучулар кызыктуу кылганга аракет кылыш керек да. Күн баяндын мазмуну абдан кызыктуу болуш керек. Кызыктуу күн болуш үчүн эмне болуш керек? Кандай болуш керек? Күн баянга иллюстрацияларды, сүрөттөрдү жазсаңыз болот. Классташтардын сөздөрүн, классташтардын балким сүрөттөрүн тартып коесуздарбы, жалбырактарбы, же кандайдыр бир гүлдөрдү чаптайсыздарбы, балдардын чыгармачылыгына, эркин форматтагы чыгармачылыгына жол беребиз. Ошондой эле телефонго түшкөн сүрөттөрдү чыгарып чаптап коесуздарбы, тиркеп койсоңуздар да болот, фото сүрөттөрдүчү, бүгүнкү күлкүчү, бүгүнкү ырчы, бүгүнкү шайырлар, шаңдуулар деп. Мына ошол бүгүнкү күндүн уйкучусу ким болду, катуу сүйлөгөн окуучусу ким болду, эң активдүү ким болду, гений ким болду, тапкычылы, жаратманы ким болду, уйкучусу ким болду, жоошу, момуну ким болду, көп сүйлөөгү ким болду, активдүүсү ким болду деген сыяктуу балдардын көңүлүн көтөрө турган атайын номинацияларды ыйгарып, тамашалап, ошол балдардын эмоциясын, сезимдерин козгоп алып өнүктүрө турган, эмоционалдык сезимдерин көтөрө турган жагымдуу бир мамиле кылабыз. Лагердин ар бир жаңы күнү мурунку күн менен жазылган күн баяндагы билдирүүнү үн чыгарып окуйбуз. Жаңы экинчи күндөчү. Ошол үн чыгарып окуп, андан кийин окуучулар күндүн жүрүшүндө байкоо жүргүзүп, ошол күн баянга маалымат жазууга ким жооптуу экендигин белгилеп эскертип коесуздар. Вариант катары ошол электрондук күн баян түзсөңүз да болот. TikTok жаратабы, лайки, жанагы иншот кобу, балдар жаратышат, видео сюжет жаратышабы, слайд жаратабы, балким презентация менен каалагандай форматта жасасаңыздар болот. Негизи күн баянды мазмунун флипчартка жазып, анан текстке барага эң жакшы балдардын баарына кеңири көрүнөт, чыгармачылыгы айкын көрүнүп турат. Кичинекей журналга же кагазга жазып койгондон көрө кеңири ватманга жазып күн баян менен тааныштырган балдар үчүн таасирлүү. Андан тышкары видео тасма жаратсаңыз, презентацияларды койсоңуз, жанагы PowerPoint менен, Canva менен, түрдүү электрондук платформалар менен видеолорду жараттырсаңыздар, балдардын интервью алдырсаңыздар, ар кандай монтаждаганды да жакшы билишет. Балдардын шыгына, жөндөмүнө жараша ошол видео сюжет менен да күн баян жасап койсоңуздар болот. Бул балдар үчүн өтө маанилүү жана таасирлүү жана жагымдуу болот. Окуучуларга күндүн кызыктуу окуяларына көңүл буруп, балдардын алдын ала жакшы эскертүү берип, балдардын дагы мындан да көңүлдүү, жакшы, мыкты иш аракет жүргүзүүгө демилгелеп турабыз. Мына ошол лагердин аягында, анан окуу жылдын башында ата-энелерге толтурулган күн баянды көрсөтүү сунушталат. Күн баянды биз толтурууда мына ошол эң негизги мазмунга көңүл бөлүшүбүз керек. Деги эле лагерди уюштурууда мазмунга көңүл бөлөбүз. Мына былтыркы окуу жылындагы лагердеги өткөрүү учурундагы айрым сүрөттөр көңүл бөлсөңүздөр, биздин республикадагы сүрөттөр бул жерде жана биздин областтагы тарбиячылардын балдар менен иш алып барган сүрөттөрү. Азыр Zoom бүтүп калса, ушул ссылка менен кайра эле киребиз. Кийинки күн баян боюнча дагы кеңирээк токтолоюм. Сиздерге кийинки этапка көңүл бөлүп коюңуздар. Эми ошол окуу жана эсеп лагеринде
күн баян толтурууда биз көңүл бөлө турган. Экранды кенен чыгарып алайын. Ошол күн баян жазууда мыкты күн баяндамачы жазган мыкты күн баян жазуучу же баяндамачы деп жазсаңыз болот. Биздин эле окуучулар облустагы. Мына ошол күн баянды мына карасаңыздар бир эжейдин сүрөтү турат ушул. Бул ошол батманга, флипчартка күн баянды түшүргөн үлгү мынакей. Балдар ушул жазып, өзүнүн чыгармачылыгы менен анан күн баянды толтурушат. Кандайдыр бир мыкты күн баян жазган мыкты баяндамачы деген номинацияда карасаңыз болот. Мисалы ушул электрондук китептерден сиз каалаган бир китепти тандап аласыз. Жана биздин колдонмодо сунушталган сценарийде да колдонсоңуз болот. Мисалы Тоос Хью деген чыгарма бар. Мына ошол мисалы 5-күн деп мисал келтирсек, мына ошол Тоос Хью бүгүнкү чыгармада бүгүн эмнени өттүк темабыз Тоос Хью жөнүндө өттүк. Катышкан окуучулар канча болду? 25 окуучу, 15 кыз, 10 бала болду. Эми биз эмне кылдык бүгүн деп балдарга суроо бересиздер. Рефлексия жүрүп, бүгүн эмне кылдык? Анан балдар бүгүн эмне кылгандыгын бардыгын айтып берет. Ошол айтканга жараша балдар менен талкуунуп мына кагаз бетине түшүрөбүз. Эмне кылган жакты бизге? Кроссворд түзгөн жактыбы, TikTok жаратуу жактыбы, видеого жазган жактыбы, ценка койдукпу, кызыктуу суроолорду бердик, сонун текст окудук, ойнодук, сейилге бардык деген сыяктуу ойлорун айтышы мүмкүн. Чыгармачылык устаканада эмне аткардык? Сүрөт тарттык, пластилинден пил жасадык, кат жаздык, фигураларды жасадык, оригами жасадык, ырдадык, роль аткардык деген сыяктуу чыгармачылыкка эмне аткаргандыгына анализ жүргүзүп, ар бир этапты, ар бир учурду белгилешибиз керек. Мына ушул эмнени үйрөндүк? Оюбузду жазууну, суроолорду түзгөндү, фигураларды тизгенди, чыгарманын негизинде калп айтканды жаман экендигинби же башкаларды күнөөлөө туура эмес экендигинби жана Павлин Хьюда, Тоос Хьюда ошол башканы күнөөлөп же башканы кошпой басмырлап кемсинтүү жаман экендигин үйрөндүкпү? Мына ушул сыяктуу чыгарманын негизинде идеяга жараша эмнени үйрөндүк? Мына ошону алып чыгып анализдеп белгилешибиз керек. Бүгүнкү күндүн шайыры, тапкычы, күлкүчүсү, бийчиси, акыны жана башка актёру, сүрөтчүсү ким болду? Оюн ачык айта албай калганы ким болду? Эң мыкты күн баян жазуучулар деп да белгилейсиз. Мына ушундай күн баян жазууда, мына ушундай PowerPoint менен дагы электрондук форматта күн баянды жазып толтурсаңыздар болот. Дагы бир форматын сунуштап жатабыз сиздерге. Анан видео сюжеттерди жазсаңыздар да болот дедик. Демек, күн баян жазууда сиздерге сунуштар, компьютер, телефон, видео жасай ала турган окуучуларды тартып, компьютерга, телефонго жаздырсаңыз болот, ата-энелерди катышсаңыздар, тартсаңыздар болот. Күн баянды сунуштоодон мурдан кадамдарды эске алуу үчүн рефлексия кылып, ар бир күнгө рефлексия кылып, ошол рефлексияга жараша күн баяндын мазмунун ачып беришибиз керек. Балдар менен кыздарды аралаш коебуз. Жалаң эле кыздар жазып же жалаң эле балдар жазбаш керек. Менин ачык айта албаган оюм дегенде өзүнчө бурч коюп коюңуз, балким оюн ачык айта албаган балдар стикерге жазып балдар чаптап коюшсун. Эң оригиналдуу күн баян, мыкты баяндамачы деген номинация беребиз. Видео монтаждарды тиркейбиз. Жана социалдык тармактарга жарыяласаңыздар болот, группаларга, ата-энелерге жиберсеңиз болот. Кандай лагерде, сонун лагерде уюштуруп жатасыздар. Чыгармачылык иштерди, ой жүгүртүүнү өнүктүрүүчү иштерди көбүрөөк өткөрүү керек. Биздин сунушубуз анан балдардын жаратмандыгын өнүктүрө турган иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүш керек. Балдардын көңүлүн биз чыгармачылыкка коюшубуз керек. Эмоционалдык